алдыдагы 5 жылда Кыргызстанда санариптештирүү деңгээлинде санариптештирүү багытын кайсы тармакта көрөсүз? Сиз түшүнбөйсүз, себеби кыргызча жакшы түшүнбөйсүз да сиз. Шумно болуп атат, кечирип коюңузчу. Мен урматтуу төрага сизге айтып атат, шумно болуп атат дейт залда. Айыл менен шаардын ортосундагы санариптештирүү кемчиликтерин же жетишпегендигин кантип сиз иретке келтиресиз? Вообще не должно быть вопроса разницы цифровизации в селе или в государстве. Система цифровизации, она разрабатывается полностью на государственном уровне, и она должна внедряться вне зависимости от расположения области или города или села. Силер айтишниктер тынч жакшы жерде иштеп көнүп калгансыңар да, бул жогорку кеңеш, көнүңүз, айла жок. Бияктан бирөө сүйлөйт, бияктан бирөө сүйлөйт, артыңдагы сүйлөйт, тиги тоскоол кылат. Өзүңүз да жаш экенсиз. Мына ана деп атып алып келет, 6 айдан кийин качасыңар барыңарчы. Ой, жакшы бул укмуш, бул тияк бияк деп келесиңер, 5-6 айдан кийин качып кетесиңер. Ушуга чейин кай жерлерде иштедиңиз? Режимде жазылып тургандай эле. Окуп алайынбы? Жок, коммерческий банктарда иштегем. Мен полностью финансы, кредит боюнча бүт ступеньдер барын өтүп чыккам. Стажердон баштап руководитель корпоративного отдела өткөм. Анан кийин IT окууну бүтүп направлениени кичине алмаштыргам. Именно проектный частька, цифровизация, финтек деген азыр направление бар. Ошол направлениелерди развивать эткем. Последний иштеген жеримде Мегакомдо мен как раз цифровизация на микроуровне взаимодействия с отдельными госорганами проводилась, и поэтому у меня есть видение, как это можно масштабировать. Сиз келатканда анализ кылып, мамлекеттик органдарды Кыргызстандагы санариптештирүү деңгээлин карап чыктыңыз да, туурабы? Туура. Эң биринчи эмне кыласыз? Эң биринчи бул процесстер, азыркы процесстер, жүргүзүлгөн процесстерди анализ кылып туруп, топологиясын расписывать этиш керек. Мен уже айтып кеткем, бул цифровизация боюнча 2 жол бар. Биринчи жол болгон закондорду, внутренний документтерди ошонун үстүнө технология накладывать этет. Бирок бул азыркы проблемаларга алып келет. КТБлер толот, очередтер болот, жарандар кичине түшүнбөй калып, информационный поледе жоголуп калышат да. Экинчи, более революционный, азыркы закондорду караштырып туруп, азыркы жаңы технологияларга келтирип, изменения киргизиш керек. Бул внутренний документтер, госорганын ичинде внутренний документтерди в первую очередь ошолордун баарын анализ кылып туруп, топология кылып чыгыш керек. Ошондон кийин, анан кийин бизге билинет, кандай жол менен, кайсы методдор менен бул госорганды цифровизация чыгарса болот. 2020-дан бери өлкөдөгү санариптештирүүнүн эң маанилүү проекттердин, чоң проекттердин бирөө, улутка керегине жарай турган проекттердин бирөө түндүк деп эсептейм. Түндүк системасы. Муну өркүндөтүшүбүз керек. Бардык справка, бардык жарандардын бара турган нерсесин баарын ушуга киргизиш керек. Экинчиси, сиз только өлкөдөгү саясий санариптештирүү эмес, экономикалык санариптештирүү караңыз. Мамлекеттик банктардын баарын М-банк талкалап салган. Элдин баары азыр М-банкта, М-банк молодец. Бул улуттук чоң проект М-банк. А бизде 5 мамлекеттик банкы бар, бардык күчүңөр бар, ушул М-банктай боло албай койдуңар да. Сиз ушул жагын кандай карайсыз? В этом я согласен. Абсолютно нельзя допускать монополизации финансового рынка именно в плане оцифровки финансов, тем более государственных финансов, когда частные руки берут и его оцифровывают. Я согласен, что есть пробелы в работе именно государственных банков. Мы в этом плане тоже имеем очень большой опыт, наша команда имеет очень большой опыт. Мы будем связываться с лидерами, нашими государственными банками и прорабатывать данные вопросы. Сиз жакында министр болосуз, член кабинета министров болосуз. Сиздин оозуңуздан монополизация
финансовый рынка деген опасный сөздөр чыгып атат да. Сиздин тил менен сүйлөйүнчү. Бул базар экономикасы анда эмне болот, рынок экономикасы кандай болот. Эмне күчтүү өнүгүп келаткан андай мындай финансовый тармактарды частный бизнести өлтүрөбүзбү? Жок, сиз андай айтып атканда абайлашыңыз керек мындан кийин. Силер жакында эгер бүгүн өтүп калсаңыз, кабинет министрликке мүчө болосуз. Сиздин чечимдериңизден элдин тагдыры чечилет. Билбейм, Алмазбек Акунжанович, кандай болот, бирок